Деги эле салттардын негизги милдеттеринин бири жаштарды адептүүлүккө, ыймандуулукка, жоопкерчиликтүү болууга, эл журтунун, эн атасынын алдында өз милдетин сезе билүүгө, улууларды урматтоого тарбиялайт. Балдар, биз бүгүн кыргыз элинин каада салты, үрп-адаты менен таанышабыз. Кыргыз элинин үрп-адаты миңдеген жылдар бою жашай берет жана жашап келет. Кандайдыр бир элдин турмуш тиричиликтеги, үй бүлөдөгү жүрүм-турум нормалары, эрежелери, ырым-жырым каада жөрөлгө жыйындысы. Каада салт улут менен кошо пайда болуп, узак мөөнөт жашап келген белгилүү бир географиялык чөйрөгө, тарыхый шарттарга байланыштуу калыптанган ар бир элдин, этностук топтун, улуттун ичинде бир муундан экинчи муунга тынымсыз өтүп, коомдук пикирдин күчү менен аткарылып сакталып турат. Каада салттарды жана үрп-адаттарды ар кандай ырым-жырым жөрөлгөлөр коштоп келет. Кыргыз эли байыртадан уюткулуу улут болуп, улуу тарыхка бай, салт санжырага бай, узак жашаган, өз каада салтын жоготпой келген улут эмеспи? Жаш балдарга байланыштуу каада салттар: баланын төрөлүшү, сүйүнчү, ат коюу, жемтек, бешик той, тушоо кесүү, сүннөткө отургузуу. Бойго жеткен кыз жана эркек балдарга кыз берүү, келин алуу, бел куда, бешик куда, кудалашуу, тогуздап калың берүү, сөйкө салуу, кыз узатуу, келин көрүү, нике куюу, өкүл ата, өкүл эне дайындоо, от кол киргизүү, төркүлөтүү, сеп берүү. Той каадалары: тойдон кешик берүү, устукан берүү, табак тартуу. Меймандостукка байланыштуу: конок айттыруу, конок күтүү. Ырым-жырым каадалары: мысырыктоо, киренелөө, дем салуу, апаптоо, түлөө өткөрүү, сук-суктоо, суу айлантып чачуу, жүрөгүн көтөрүү. Ал эми көчкө байланыштуу: өрүүлүктөө, түндүк көтөрүү, ажыраш аяк берүү. Кыздын кийим кечеги боюнча: ак калпак, кандагай, кементай, ичик, тоон. Улутубуздун улуттук дөөлөттөрүн урукактарыбызга мурас кылып калтыралы.